Yaxshi keldik Qirg'izistonga, rahmat. Bizga shuncha estegeniga bo'rdashdi. Quvonasizmi? Ayavay quvonyapman. Familiyangiz qanday edi? Atam. Familiyamiz yaxshi. Sening familiyang qanday edi? Yaxshi, men familiyam yubileyim menen keldim. Atene hozir qo'shib. Kecha Vandan kelgan qirg'izlarni ko'rdim da. Kelgende har birine o'zincha bir ustentel qo'yibdi da, o'shalar turali ma'lumot, o'zlarining nimasini süylötüp, her bir uluttuk neselerini süylötüp, anan keyin bizge malum kayra jiyintikta bunday bir jiyintigin belgiledi. Oşa başta muğalim aytıptır da. Uşular hazır, uşulardan barıp bir Orusça surab alıp Aybek edip ayağı katır bolup sırttan ne olup attım da. Oylanattı. Düşünmeye kalıp dalar Orusça bilmeyip da. Kırgızçele surasa keyedip. Barıp canağlar kaytay deyip bir okundayım. Tartınıp baralbay attım değil mi? Anam men dele uşunday kırdal bolca da men gelgende birok biri bulardan Kırgızça sura degen al gezde biri bolgan emес da çım agaçı. Anan oşo gezde birinci de Narınga gelip kança jıl janagı marşrutkada jol жүрүп kelip birinci Narının ayantına gelip oturup Pamirden kapkara kıpkızıl betlermen gelip oturganda familiyan kim dep suragandan Familiyam жақсы деп жооп бергенде мага ким дегенде фамилия дегенде мындай бир үй бүлө дегендей эле түшүндүм да. Кичине мына Афганистанда фарс тилин билген себептен анан кичине англис тилин бир аз окуп калганбыз. Family анан family ho деп фарс тилинде айтылат. Көрсө үй бүлө сурап атат деп туруп familiyam жақсы үй бүлөм менен келдим деп ошондо жооп бергем. Кыргызча атаңыздын аты ким деп сураса анда башка болмок. Анда сураса мен кыргызча кандай эле бир кыргызчаны түшүнмөкпүз да. Атаңыздын аты ким, кимдин уулу болосуз деп мындай бир сураса анда жооп берет. Кыргызстандан үй бүлө курдук, бул деген бир чоң бир жетишкендиктер болсо керек деп ойлойм. Эми азыр кайда болсом ошо кыргызстандык туугандар менен сүйлөшөм, баарлашам, тааныштарым ошо Кыргызстандан, Жет областан тааныштарым бар, досторум бар. Бүт барына мындай бир бирдей мамиле, бирдей көз карашта мындай бир жүрөм да. Кыргызстанда азыркы учурда Кудайга шүгүр кенен жашап атам. Кайсы жери болсо билем, көчөлөрүнө чейин жаттадым. Айрыкча Бишкек шаарын 5 колдой билип калдым десем адашпайм. Бишкек шаары дегенде көп өзгөрүүлөр болуп турат да. Bir gün көчөсү bir тараптуу болсо, bir күн эки тараптуу болуп, бирок машина айдап атканда ушинтип адашып калдык. База машина дегенде машинада айдап бир аз көнүп, айдоочулук алып, анан ошол эл сыяктуу эле кырсыктарга да кабылдык дегендей. Баштан өтүп атат айтор. Баштан эми бир эле мындай жакшы күндөр эмес, жаман күндөрдү дагы өткөрдүм. Жанагындай эми ачка күндөрдө эле болгон болду. Мен бул жашоо турмуш студентте болуп калдым да мына. Мен быйыл эле бүттүм коллежди. Арабаев университетинин коллежин бүттүм, педагогикалык факультетин. Кыргызстанга келгенде бирибиз менен бат-бат эле сүйлөшөбүз. Балким сиздер үчүн мындай бир өзүңүздөр үчүн балким неме болушу мүмкүн, бирок бизде ошо Памирде өзүбүз бири-бирибиз менен сүйлөшсөк, бири-бирибиз менен куулашсак, өзгөчө бир сезимдер мындай эргип алабыз да, мындай өзүбүзгө бир пайдалуу нерселерчи. Анан кече ошо Памирлик кыргыздар менен чогулуп, бирге басып, музей кыдырып, бирге тамактанып жүргөн кадимки Памирде жүргөн кезибизди эстеп бир кичине болсо дагы сагынычты тараттык. Эми толук кандуу Памирге баргандай боло албайбыз эми, бирок дагы деле жакшы ошо Кыргызстанда топтолуп атканыбыз бул биз үчүн абдан сыймык.